Угулуп атабы? Ынайым угулуп атасыз. Тааныштыра бериңиз өзүңүздү. Өзүм 37 жаштамын. Азыр декреттемин. Фарм тармагында иштегем. Анан ушул курстарды көрүп, үйдөн онлайн иштегенди убакыт кененирээк өзүмө, үй бүлөмө кетиргенге ылайыктап ушул курсту тандадым да. Эң сонун Жаркын айым. Бул онлайн тармагында негизи өнүгүү бар сөзсүз түрдө. Эгерде туура максат коюп, өсүп өнүгөм, чоң кирешелерге чыгам деп келген болсоңуздар, сөзсүз түрдө максатыңыздар орундалат. Сиздерден эмне адашып атат окшойт. ашыкча микрофондорду өчүрүп алсаңыздар, сиздерден только аракет и жоопкерчилик керек. Уланта Сиз беребиз, айта бериңиз. роп болуп иштегениңизге канча болду? Сразу роп болдуңузбу же ага чейин сатуу менеджерлерди окудуңузбу? Жогоруда өзүмдү тааныштырганда айтып кеткенмин. Мен 1,5 жылдай сатуу менеджери катары иштеп келдим Кундуз айым командасында. Андан кийин роп болуп иштегениме жарым жылдай болуп калды. Мен сразу эле роп курсун алып алганым ошибка эмеспи? Жок. Эгерде сиз өзүңүздү көрсөтүп, так болсоңуз, жоопкерчиликтүү болсоңуз, эгерде сатууларды мыкты өздөштүрүп алган болсоңуз, роп болуп иштеп кетсеңиз деле болот. Келиңиздер, кийинки айым тааныштыра бериңиз өзүңүздү. Айымдар, тартынбайбыз, Тартынбайбыз. Менин атым Баарыбыз бир командадабыз, чогуу иштешебиз, чогуу буюрса алдыда 15 күн бою чогуу окуйбуз, чогуу практика кылабыз, иштейбиз. Ошол себептен мына бүгүнкү биринчи күндөн эле башталат. Өзүңүздөрдү тааныштырып, көргөзүп, эч тартынбастан баарыбыз бирдей элебиз, үйдө отурган үй кожойкелерибиз дегендей, аял затыбыз баарыбыз эле бири бирибизди колдоп, коштоп келиңиздер. менин атым Насыйкат. Угулуп атабы? Угулуп атасыз. Мен азыркы учурда ошо жашоо өзөгүндө окуп атам. 2022 жылы трансформация 8де окугам. Өзүм массаж жасап иштейм. Графигим гибкий. Анан ошо графигиме ылайык экен да, ошон үчүн мен азыр менеджерликти окуйн деп чечтим. Ошол атым Насыйкат, жашым 43-тө. Дагы эмнелерди айтып беребиз? Өзүңүздү тааныштырсаңыз эле болду, Насыйкат айым. Кубанычтабыз сизди көрүп турганыбызга. Саламатсызбы, Наргиз айым? Мен тааныштырсам болобу? Саламатсызбы, тааныштыра бериңиз. Менин атым Назира. Азыркы учурда воспитатель болуп бакчада иштейм. Анан кошумча киреше табайын деп ушул курска келип калдым. Буга чейин менеджер курсуна окуганмын. Саламатсыздарбы? Менин атым Айжанат. Азыркы учурда мен декреттеги айыммын. 8 жылдан бери декретте отурам, 3 баланын энесимин. Эми ушул балдарымды эми чоңойтуп бала бакчага берип, ошо кошумча кирешеге чыксам деген ойдо ушул курска келдим. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Кандайсыздар? Менин атым Элнура, 27 жаштамын. Азыркы учурда декреттеги айыммын. Өзү сатуу менеджерлик курсун окуганмын башка айымдан, башка эксперттен. Бирок ал жактан тилекке каршы жакшы, мындайча айтканда, кирешеге чыкпай калдым да. Туура эмес командага кошулуп калдымбы же өзүм жакшы өздөштүрө албай калдым билбейм, бирок ошол себептен дагы ушул Кундуз айымдын командасында иштесем деген ниет менен ушул курска келдим. Үйдө отурам, 2 баламды карап. Ошол. Баарыңыздарды көргөнгө кубанычтамын.
Аябай сонун айымдар экенсиздер. Саламатсыздарбы? Угулуп атабы? Саламатсыздарбы, угулуп атабы? Кандайсыңар, айымдар? Мен өзүмдү тааныштырып өтөйүн. Менин атым Аида. Ушу сатуу тармагына келип, азыр өзүм эко дүкөн, эко продукция магазинин ачтым эле. Анан ошо Кундуз айымдын сатуу эмесин окуусуна ушу катышып өтөйүн деп ушул жакка келип отурам. Баарыңыздарды көргөнгө кубанычтамын. Баарыбыз тең бир максатта экенбиз. Максаттарыбыз орундалып, ишке ашсын. Баарыңыздар саламатсыздарбы? Кандайсыздар, угуп жатамбы? Так, баарыңыздарга салам, баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Азаматсыздар, микрофондорду өчүрүп койсуздар. Мени пока организатор кылып коесуздарбы? Окей, мен сиздерди баарыңыздарды жазып алышым керек. Ошон үчүн бул жакта бүгүн биз таанышабыз. Именно кандай болот курс ошол жөнүндө дагы. Ошон үчүн жөн эле эмес, мондай дептерди алып алып, мен сабактарыма дайыма ушундай дептер менен келсеңиздер болот. Микрофондорду өчүрүп коебуз жана видеолорду көрсөтөбүз. Мен сиздерди көрүшүм керек. Это очень важно, маанилүү. Так, микрофондорду өчүрүп коесузбу? Мени организатор кылып коесуздарбы? Биз кайрадан таанышпастайбыз да. Мен өзүм сиздер менен таанышышым керек, билишим керек. Биринчиден, баарыңыздар кош келипсиздер, азаматсыздар. Мен чынын айтканда сатуу менеджерлик эле кылып эмес, сатуу менеджерликти мен эмнеге запуск кылам? Себеби дегенде өзүмө команда топтогондо эле 3 айда, 6 айда бир эле чыгарып туруп, именно мени жактырып, менин энергияма келгиси келген, командама кошулгусу келген айымдар менен иш алып кетемин. Себеби өзүңүздөр билгендей эле азыр өзүмдүн Инстаграм Кундуз Таштанова баракчасында запуск болуп атат, цифровой психологияда болуп атат, жана Заткан Жусупованын командасына да, проекттерине дагы бизге действительно сатуу менеджерлер команда керек сөзсүз түрдө. Ошол максатта жана негизи эле бул сатуу силер даже өзүңөр араңарда бар, өзүңөр үчүн окуп аткандар, өзүңөрдүн бизнесиңер үчүн окуп аткандарым бар, азаматсыздар, это нормально. Бирок өзүңөрдүн бизнесиңер үчүн болгон күндө дагы биздин практикаларга катышыңыздар керек. Анан мен сабак өтүп атканда басып, туруп, тамак жеп, несерьезный мамиленин кереги жок, пожалуйста, обязательно жакшы ниет коюп, аракеттерди жасап, сонун сабактарды өтүп, мына өзүмдүн ропторум 4 жыл, 3 жыл мен менен иштеген роптор менен дагы сонун практикаларды, расписанияны дароо жөнөттүк. Чынында биз даже эртеңден баштап уже силер менен Ханзада роп полностью Ханзада роп менен полностью именно цифровой психологияны уже иштешип баштайсыздар да. Келиңиздер таанышып коелу. Бул жакта Мира барбы, жокпу? Караңыздар, жакшы күчтүү командага келдиңиздер, себеби дегенде өзүңөрдүн иштегениңерге жараша баардык аракеттер болот. Неважно силер кандай тарифте окусаңар дагы, өзүңөрдү көрсөтсөңөр. Мен сурайм да роптордон, ким болуп атат, кимдер жакшы окуп атат, ким жакшы аракет кылып атат дегенде, богус, бул жертва экен, бул мондай экен, жоголмо экен, дисциплинасы жок экен. Дисциплинаң жокпу, акча табыш оор болот. Не только менин проекттеримде, жашооңдо дагы. Жоопкерчилик жок болсо, ошончолук кыйын болот да, любой чөйрөдө кыйын болот да. Ошон үчүн акча кимге келет? Жоопкерчилиги бар адамга келет, чынчыл адамга келет. Сатканда дагы экологичный, честный продажи. Бул жакта менин командама кимдер отурат? Бермет роп барсызбы? Давайте кичине тааныша кетели. Мен командамда иштеген роптор дагы бар бул жакта. Азыр болсо мен биринчи ким бар? Ханзада барсыңбы? Кел таанышып коелу. Ханзада менен сиздер цифровой психологияны 1 октябрга уже эртеңден баштап акырындап практика кылып, силерге номерлерди раздавать этип, клиент менен кантип сүйлөшүш керек уже баштайбыз. Бизде чынында убакыт тар болгондуктан негизи силерди бир жума окутуп туруп чыгарышыбыз керек эле. Бирок биз эртеңден баштап уже акырындык менен номерлерди раздавать этип, уже акырындык менен уже даярдык көрүп баштайбыз. Себеби дегенде убакыт бизге кичине тар. И силерге дагы, допустим, муну эмне дейм, муну эмне кылам дебей, аракеттенип жакшы кыла беришиңиздер керек. Анан кээ бир менеджерлер ойлойт экен, жөн эле мынтип туруп эле адамга информация берип койсом эле,
информация берип койсом эле сатып алат депчи. То есть нет, бул жакта мышление, психология жана дисциплина да, адамдар менен сүйлөшүү, коммуникация техникалары. И даже силер мисалы үчүн бирөөлөрдүн курстарын, мисалы үчүн менин, Ызаткан эженин, башкалардын курстарын сатсаңар дагы зато өнөр, опыт, тажрыйба силер менен өмүр бою калат. Эртең мисалы үчүн араңардан кийин продюсер болуп калабы, же болбосо араңардан эртең роп болом дегендер болобу, же болбосо андан сырткары дальше өзүңөрдүн бизнесиңерди ачып каласыңарбы, соода саттыкта болосуңарбы, бул опыт, тажрыйба сиздерге деп ойлойм да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бүгүн максат анан ниет жазыңыздар. 1-октябрга чейин как минимум балким курстун акчасын актайм, балким өзүмө алтын алам, шакек алам, же болбосо не только материальный, но опыт алам, тажрыйба алам, өсөм, внутренний өсөм и так далее деп 4 сфера менен дагы максаттарыңарды, ниеттериңиздерди жазгыла. Потому что бизде бир гана акча жактан эмес, акча жактан, мамиле жактан, предназначение жактан, мышление жактан жазыңыздар. Себеби дегенде эң башкы нерсе бул мышление да, мышление менен аябай өзүбүз менен иштешибиз керек. Мен деле өзүм 5 жыл мурун сиздерде болуп, үйдө отуруп, балдар менен 5000 сом тапсам разы болот элем, ушу 2 балам менен деп келгем. Кудайыма шүгүр, канча алган сайын 500 сом, 1000 сом алган сайын ошончолук Кудайым берип атат. Себеби дегенде разы болгон сайын ошончолук, каниет кылган сайын Кудайым берет экен. Микрофондоруңарды өчүрүп, видеолорду күзүп койсоңуздар, мен силерди көрүшүм керек. Азыр болсо силер өзүңөрдү тааныштырып атканда дагы сөзсүз түрдө микрофон менен видеону күгүзүп аны тааныштырасыздар. Так, Ханзада келип таанышып коелу. Сен менен Наргиза айым менен тааныштыңар. Наргиза айым келиңиз, таанышып коюңуз өзүңүз дагы. Наргиза айым менин сатуу менеджер курсума келип 2,5 жыл мурун ошондон бери менин командамда аябай иштеп жатат. Ызаткан Жусупованын курстарын окубаса деле ошол жактарда роп болуп жүрдү. Менин проекттеримде роп болуп жүрдү. Эң күчтүү роптордун бири мына менин именно верная да, Наргиза айым. Наргиза айым барсызбы? Наргиза айым барсызбы? Бермет, Наргиза айым, Ханзада. Мен сүйлөй берейин, Кундуз. Давай. Кандайсыңар, кыздар, жакшысыңарбы? Менин атым Ханзада, 32 жаштамын, 3 баланын энесимин. Мен уже 5 жылдын аралыгында эле ошо онлайн тармагында жүрөм. Эң башында ошол Ызаткан Жусупованын командасында алгачкы менеджер болуп иштегенмин. Азыркы учурда өзүм ошол 5 жылдын аралыгында мен сатуу менеджерлик боюнча иштедим. Андан кийин роп болуп, өзүмдүн роптук жумушумду алып кетип атам. Уже жарым жылдан ашып калды. Уже Кундуз Таштановадан дагы продюсерствого дагы окуп, уже ал жакта дагы билимдерди алдым да. Буюрса сиздер менен чогуу ушул сүт сай боюнча курсту Кундуз Таштанованын чогуу биргеликте запуск кылабыз. Ошого сиздерге ропту мен кызматты аткарам, роптук кызматкерди. Баарыңыздар менен чогуу жакшы иштешип, жакшы продажаларды кылабыз деген ишеничтемин, буюрса. Сонун Ханзада менен сонун практикалар болот. Эртең менен саат 9-та, эртеңден баштап, поэтому уктап калбайбыз, будильникти коебуз. Каалоосу бар, максаты бар адам кээ бирөө билесиңерби, ошончалык менеджерлер кээ бирөө 4-тө 5-те туруп алып, балдарына тамагын жасап, баардыгын жасап, монтуп алып отурат да. Поэтому өтө маанилүү күнүңөрдү пландаштырып, эртең менен саат 9-дагы именно Ханзада менен болгон практикага кириңиздер. Себеби дегенде уже эртеңден баштап номерлер хотя бы 5тен номерлер акырындык менен таркатылып, силер анча көп адам эмессиңер, бул жакта 15-20га жетпеген айымсыңар. Ошондуктан тыгыз көбүрөөк жакшы маалымат алып окуй аласыздар. Ханзада менен 5 жылдан бери уже таанышпыз. Ызаткан Жусуповго мен продюсер болуп канча бир убакытта келгенде уже эле Ханзада бар болчу. Жандуу отуруп алып, жанында жандуу сатуу менеджер болуп иштечи эртеден кечке. Андан сырткары ошол бир 3-4 жылдан бери 3 жыл иштеп туруп, анан дальше өзү байерлик, башка кызматтар менен да кеткен. Андан сырткары азыр мына 2 жылдан бери роп катары иштеп келе жатат. Ар кандай нишада, көп нишада роп катары иштеп келе жатат. Жана недавно мен өзүмдүн курсумду окугандыктан, алгоритм запуска курс ачуу, өзүн продюсер болуу, башкаларга продюсер болуу курсун окугандыктан именно Ханзаданы бул жака мен цифровая психология боюнча
курсума запуска мына 1-октябрь башталат да. Силерге сонун мүмкүнчүлүк, опыты өтө күчтүү, 5 жылдык тажрыйбасы бар роп менен иштешүүгө, андан сырткары дагы ошол бул жакта бир 2-3 кыз дагы роп экен. Именно тажрыйба алмашуу максатында жана үчүнчүсү бул дароо эле эртеңден баштап уже номерлер менен клиенттер менен иштешип, такшалып, отказдарды алып, такшалышыңар керек. Детский позициядан чыгып, видеолорду күйгүзүп койсоңуздар болот. Айымдар, мен сиздерди көрүшүм керек. Бул дагы өтө маанилүү нерсе. Видеону күйгүзүп отурабыз, ары бери басып, тамак жебей, фокусту коюп, тетрадька жазып, сабактаргачы. Практика кылып атканда дагы ниет менен. Сатуу менеджерлик эң кирешелүү кесиптердин бири. Сонун. Такшалып алсаңар силерге өзүңөргө сонун. Любой жакта, любой командада. Эртең мисалы үчүн Кундуз-Сага иштебейм, башка жакта иштейм деген күндө дагы силерде дайыма выбор бар да. Мен бирок эч кимди кеттебейм, албетте өзүңөр эле иштеп аракет кылышыңар керек. Эң биринчиси бул билимдерди ниет кылып өзүңөргө колдонсоңор болот өмүр бою. Жана негизи балдар менен Ханзаданын да 3 баласы бар. ЗЧУ болуп негизи эле бул жакта мына Бермет, баарын эле 4-төн 5тен балдары бар. Негизи эле мамочкам декрете жакшы жумушта, ким айтканда арач болодо, иштей калып, жасай калып. Мен деле ошондой балдар менен үйдө отурган айымдардын биримин да. Башында да ошентип баштагам. Так, Бермет роп деген менин ропум отурабы бул жакта? Наргиз айым барсызбы? Наргиз айым жок экен, Бир нерсе айтып коеюн, Кундуз. Анан бул жакта башка жактарда роп болуп иштеген кыздар бар турбайбы? Ошолор мага чыгып коюшса, Анар эки эме боюнча сүйлөшүп алсам, лид боюнча. Так, азыр мен группага жазып коем, номериңди берип коем. Анан азыр ошол дал роптордон баштайлы. Келиңиздер. VIP тарифте окуп аткандар ким бар? Келиңиздер, эфирге чыгыңыздар, таанышалы сиздер менен, потому что биз үчүн да бул нерсе маанилүү. Кундуз, мен баштасам болобу? Так, сиз Саламатсызбы? Так, Нургүл айым, сиз VIP тарифте ропто, кеттик анда эмесе, Салам кыздар. Мен негизи Кундуз Таштанованын энергополисине попасть хотела. Можно я, да, на русском скажу? Я лучше изъясняюсь. Вот, хотела давно попасть к Кундуз Таштановой. Именно мне нравится ваша, как сказать, смелость, амбиции и то, что вы делаете. Я восхищаюсь вами. Вот, и недавно у меня был опыт менеджера по продажам, потом я работала еще роп, но я была самоучкой. Поэтому я пришла к вам научиться более глубоко, и, конечно, хотелось бы с вами поработать, Кундуз. Где вы живете? Сколько у вас детей? С кем вы живете? И дату рождения? У меня семья большая, 5 детей, но они все большие. Вот. Я еще работаю учителем в школе. Я хотела иметь также дополнительный доход, то есть у меня есть свободное время. Я могу До уделить. скольки вы работаете? До скольки вы работаете Я учительницей? с 9 у меня работа заканчивается, по-разному, в 1:30, 2:30. После этого я свободна. Я хотела в это время уже работать в РОП. То есть я до этого практиковала. Самоучка, Поэтому я поняла. пришла. Где вы живете? Бишкек, да? Да, Бишкек. Ага, дата рождения? 80-й. Здравствуйте. 06/08/1980. 80. Сколько у вас детей? Младшему сколько? С кем? Кайнжурт барбы? Кандай? Сколько у вас детей? Младший 2 класс, 7 лет. Взрослые дети. 5 детей. 5 детей. Старшие окей. уже студенты, да. Сами живете? Гайнена, Гайната рядом? Нет, сами, отдельно. Ага, все, круто. Все, Нургуледжи, я вас поняла, круто. То, что вы самоучка, как-то пробовали, уже чалынып, жығылып, уже как-то что-то там делали, это очень хорошо, неплохо, будем смотреть. Да, это все пришла. Ханзада, веди, возьми на Спасибо, заметку. девочки, очень приятно с вами поработать. Ага, после обеда она больше свободна, и утренний ПМГ кантип киреткен, ошону надо будет тоже с ней обсудить. Окей, поехали. Давайте, девочки, кто у нас в VIP-тарифе? Давайте, мне сейчас нужны ропы, поэтому я хочу познакомиться. Так, давайте, кто у нас в VIP-тарифе? Девочки, ропы. Андан кийин калгандар менен сүйлөшүп кетебиз. Давайте, всем важно быть наушник менен угуңуздар. Эгерде маршруткада жолдо болгон күндө дагы по-любому ошол кезде прям наушникти тыгып алып жанталашып окуп көргүлө. Мисалы үчүн ийгиликтин сыры эмнеде деп мага суроо берсе, бардыгына жетишип калуу, жетишүү да бул жактачы. Анан азыр мага ким бул жакта Заткан Жусупованын командасында иштегим келет, ошол жакта куратор болгум келет дегендер дагы таанышып атканда сөзсүз түрдө айтып кетиңиздер, бул курстарды. Ага, саламатсызбы, жаркын?
Мхм. Мен Декреттеги айыммын, 3 балам бар. Фарм тармагында иштегем азыр. Бишкек иштечимин, анан Нарынга кетип калып, Нарында зарплатабыз жок азыраак. Анан ушу сиздин көп 1 жылдан бери көрүп келем сизди, анан сизге окуп ошо робко сразу окуп алганым жакшы элеби? Ошол кандай дейсиз? Сатуу менеджер болбой элечи? Сатуу менеджер болбой эле. Роб Жок, деген биринчи ошону окубай калганымды туурабы же туура эмеспи деп ойдо калып калдым да. туура. Почему туура эмес? Сиз мисалы үчүн роб болгондо дароо эле азыр мен сизди робтун дагы жумушун окуп атпайсызбы? Биз сиз өзүңүз көрүп атпайсызбы? Робтордун группасында биз уже башкача подача болуп атат. Уже дароо Ханзадан жанына берип атамын. Ханзада силерди уже роб катары уже тарбиялап баштайт. Мира менен бул жакта роб, Мира да силер менен кечки маалда практика кылат, өзүнүн опыттарын аласыңар. Анан плюс роб группада дагы отдельный менин робторум, Мира, Ханзада, менин робторум дагы отдельный сабак өтүп, роб катары кантип команданы алыш керек, кантип катуураак болуш керек, кантип требовать этиш керек, кантип мотивация бериш керек, ким менен кантип сүйлөшүш керек. Ар кандай аялдар өзүңөргө окшогон ар кандай тагдырлар, аялдар болот, жашоо. Поэтому ар бирөө менен кантип иштеш керек, мендей эксперттер менен кантип иштеш керек, кантип жумуш табыш керек, кандай кылыш керек, буякта опыттарыңарды аласыңар. Негизи эле ошо роб болом деп ниет менен келип атпайсызбы? Артка кетпешиңиз керек. Ниет менен роб болом деп келдиңизби? Все деп туруп мен өзүмдүн Бермет менен Наргизанын жанына даже коем да, кайрагылачы ушу кыздарды, байкагылачы кандай экен. Кандай экен? Эртең насаатчылыкка келгенде уят болбоймбу? Буларга можно үйрөнүп кете алабы, шыгы барбы? Всему можно научиться. Поэтому сиз ал жактан дароо эле биздин берки запускарга дагы наблюдатель катары Бермет менен Наргизанын жанына берсем дагы биздин цифровой психологиядан сырткары даже Ызаткан Жусуповдун запускундагы командага наблюдатель катары көрүү максатында кантип иштеши болуп атат коштуртам. Силер наблюдать этип көрөсүз кандай болуп атат. Экинчиден, ниет койдуңузбу? Уялбаш керек айтканга, вселенныйга айтканга. Жараткан берет Кудайым Аллахым да. Албетте да бул жактан психология тармагындагы сатуулар Ызаткан Жусуповнуку, мен цифровой психологиянын, анын ичинен кандай ылганып ичинде жакшылар болсо даже может өзүмдүн основной баракчамды гына кошуп, андан сырткары дагы бул жакта насаатчылыкта келген эксперттерге дайыма азыр востребованный кесиптердин бири да. Силерге эң башынан ниетим өзүңөрдү ушул 1 жума, 2 жуманын ичинде аябай көрсөткүлө, робтор менен жакын болгула. Мен сатыш үчүн эмне болуш үчүн эмне кылышым керек, сурагыла, сылык болгула, мамиле өзүңөр тымпыйып отура бербей, мынтип ачылгыла, жазгыла, группага жазгыла, бирок жертва болбогула. Оңой любой нишада, любой жерде көрдүңөрбү, силер менен кандай менеджерлер сүйлөштү, кандай силер менен аракет кылышты. Бул жакта эго, напси болбош керек. Даже мен миллиондорду тапсам дагы үстүдөн сүйлөп, кыйын болуп, указывать эткен жок менде. Канчалык Кудайым берген сайын ошончолук ийилишим керек да. Ошон үчүн албетте бул жакта жаратканым, анан экинчи инструмент бул психология. Эгерде ошол эле мисалы үчүн именно психология тармагында болгонум үчүн, мышление өзгөрткөнүм үчүн көп нерселердин баардыгы болуп атат десем болот. Так, силерде дополнительный психологдор, мен өзүм баш болуп баарыбыз болобуз. Андан сырткары Жаркын айым Нарындасыз, 3 бала менен сиз үйдө отурасыз, иштебейсиз. Туулган күнүңүз? Ооба. 3 декабрь. Жыл? 87. Сразу эле жылыңарды айта келсеңер. Кичүү балаңыз канчада? 1,5. Сон. Мен өзүм 1 жаштагы балам менен келгем. Онлайнда балдар уктатып алып түнү бою иштечимин. Сонун вообще здесь не важно 5 балаңар барбы, 3 балаңар барбы, кайненеңер менен жашайсыңарбы, Баткендеби, Таластабы, не важно. Главное калоо. Иштегениңер болду, ошол нерсе эле керек бизгечи. Так, анда эмесе кеттик. Дальше давайте дагы ким бар? Мен айтайын. Мен Жунушова Аида. 16 августта төрөлгөм, 1982 жылкымын. Бишкекке, Ысык-Көлдөн Бишкекке келгениме 3 ай болду. Бул жерге кичинекей бир эко магазин ачып, ошо эко продукция менен иштеп аткам. Сиздин эмеңизге ушул максат менен келдим. Сатууну үйрөнүү жана интернет тармагын жакшылап үйрөнүү, ошондой эле сатууга чыгуу, роб менеджер болуу дегендей ушундай максаттарым бар. Буюрса сиздердин командага кошулуп, мен дагы
максатыма, кыялымды ишке ашырууга аракет кылам. Все круто, Аидаим, да, я вас помню, азаматсыз. У вас получится, давайте, вы крутой продажник вообще. Окей, кеттик дальше. Следующий. Дагы ким бар VIP тарифтен? Эфирде баары барбы, жокпу? Дагы ким калды, айымдар? VIP тарифте дагы ким бар? Мен таанышышым керек сиздер менен. Болду, бизде 3 экен, VIP тарифте 3. Бегим айы жок экен, Бегим ай деген айым жок экен биякта. Нургүл менен тааныштык. Аидай менен тааныштык, Жаркын ай менен тааныштык. Кудайбердиева деген ким айым? Мына. Эң биринчи алгачкы зумда уже эле адамдар жок, Уже эле адамдар жок экен. Саламатсызбы, Кызайым? Саламатсызбы? Мен VIP тарифинде окудум эле. Аты жөнүм Назира. 2005-жылы туулганмын, 11 февраль күнү. Сиз кайсы тарифтесиз? VIP тарифинде. Так, атыңыз еще раз. Кудайбердиева Назира. Кудайбердиева, Сураныч, айымдар, баарыңар WhatsApp группаларыңар, WhatsApp-тарыңарды упаковка кылгыла, сүрөттөрүңүздөрдү коюңуздар, аттарыңыздар жазыңыздар, өзүңөрдүн сүрөтүңүздөрдү көрүп коюңуздар, силердин жүзүңөрдү, көзүңөрдү көрөлү, албетте. Кудайбердиева Назира. Назира айым, каякта жашайсыз? Туулган күнүңүз? Мугалим окшойсуз сиз дагы, Ооба, мугалим. Мен Ош областына караштуу эме Кызыл Кыя жактамын. Кызыл Кыя. Туулган күнүңүз? 11 февраль 2005-жыл. 2005-жылкы Назира айым. Окей. Балдарыңыз барбы, Назира айым? Жок. Канчадан канчага чейин бошсуз? Кайын журт менен турасызбы? Жок, мен турмушка чыга элекмин. Всё. Свободная, бош экенсиз да, бош. Директор компании бош. Так, канчадан бошсуз сиз? Кайсыл убакта иштейсиз мектепте? Мен негизи воспитатель болуп иштейм дагы, 4 күн эс алам. Кандай? 3 күн иштейм, 4 күн эс алам. Кээде болом 4 күн. В принципе, бош эле экенсиз да, жашта экенсиз. Ханзада мына. Жаш эле экенсиз, в принципе, да, 4-5 жашкысыздар. Бирок кичине жоопкерчилик и действие, аракет, сразу действие кылыш керек. Действие кылгандар результатты алат. Сомнение кылбаш керек. Так, дагы ким бар VIP тарифте? Кимдер калды дагы? VIP тарифте окуп аткандар, погружение в SMM курсуна доступ алдыңарбы Телеграмда, Аны шашпай көрүп чыгыңыздар, Бирок ичинде сонун сабак убактыңар болсо, көрсөңөр сонун. Бирок бул бир жума, эң башыңкы бир жума бул өзөк да. Сабактардын өзөктөрү болот, андан кийин уже күнүнө бирден эле практика болуп баштайт да. Ошон үчүн бул бир жума пока сатууга, бул жакта сатуу өзөгү деген группа болду. Ушул жакта сабактарды көрүп чыгыңыздар, мына, бул жакта. Мына модуль 1, модуль 2 деп сабактардын баары жүктөлүптүр. Конспекттеп, сүрөткөргө тартып, жөнөтүңүздөр, тапшырмаларыңыздарды көрүшүбүз керек, тапшырма аткарылып атканын. Анан эң башкысы практикаларга кирип, практикаларды кылыңыздар. Момундай Zoom'дун баары запистери ушул вкладкада сакталат. Модуль 2, модуль 1 деп бул жакта, мына сабактар салынган, көрүп, конспекттеп, сүрөткөдө тартып, конспекттегениңиздерди отчет берсеңиздер болот, тапшырманы. Жана ар бир роп практика өткөн сайын тапшырмаларды берет сиздерге, и ошол тапшырмаларды дагы аткарышыңыздар керек. Дагы ким калды VIP тарифте? Ким менен тааныша элекпиз? Же болбосо ким жок? Ким жок сабакта VIP тарифтен? SMM курска доступ алдыңар. Общий барыңыздар, сатуу менеджерлик жаздырылган сабактарга да доступ алдыңыздар, Доступ алгандан, жаздырылган сабактардан сырткары, мына бул сабактар силерге канча 6 айга доступта. Азыртадан көрүп конспекттеп, баарын сабактар оңой эле. Бир 10 мүнөт, 20 мүнөткө жетпеген эле кыска, бирок нуска сабактар. Көрүп конспекттеп алыңыздар. Конспект силерде өмүр бою калат.
сабакты бир көргүлө, түшүнбөсөңөр кайра кайталап көргүлө. Анан кыргыз тилинде сонун кылып биздин роптор күнүнө эртең менен саат 9-да практика, анан психолог келет, анан кечки маал Мира менен кечки саат 7-де Мира роп менен практикалар болот. Роптор булар именно өзүңөрдөй болуп сатуу менеджери болуп, анан ропко өскөн, эл менен иштеген айымдар болот. Жана албетте мен дагы болом. Мен да сабактарым коюлат, андан сырткары бул жакта дагы силерге сонун билимдер болот. Так, анда эмесе Назира, мына 4 айым менен эле тааныштык, калгандары жок окшойт, кыздар отметка кылып коюңуздар. Ким сабакка кирбей атат, сабакка кирбейт, зумга кирбейт десе уже эле бул каалоосу жок экен да, иштегиси келбейт экен да. Кире албасаңар ропторду сөзсүз түрдө предупреждать этип коюшуңар керек. Мен сабакка келе албайм, конок келип калды, мынтип калды депчи айтып туруш керек, сөзсүз түрдө. Макулбу? СММге сабак доступ алдыңар. Мындай да айымдар, араңардан мисалы үчүн айфонум бар, мен бирөөнүн стористерин жасап, үйрөнүп алып, мен деле ошо сторис алып баргым келет дегенде кошумча араңарда каалоочулар бар болсо, бизге как раз таки даже 3-4 ошондой адамдар керек. Айфон көтөрүп, стористерди жазайм, айына хотя бы 5000 алам, обложкалар жасап үйрөнөм дегендер как раз таки вот силерде дагы доступ бар экен. Бул такшалык. Мисалы үчүн кээ бир кыздар ошентип келип, бизге да сатуу менеджерликке келип, окуп атып, СММди да үйрөнүп, өздөштүрүп алып, дароо да ошону алып кеткендер бар. Как раз таки вот сатуу СММ курстагы доступ именно VIP тарифке силерге берилиптир да. Чекке какпагыла, үйрөнүп алсаңар өзүңөргө жакшы. Ичинде мына таргет деп да турат, таргет деп да турат. Бирок силер азыр фокусуңарды только сатууга, сатуу менеджерликке койгула бир жума хотя бы, макулбу? Мен на будущее айтып атам да. Азыр сатууга, сатуу менеджерликке, мына сатууга, сатуу менеджерликке коюңуздар. Мына, бул жакта погружение в СММ деп ичинде психология сабактар бар экен. Андан кийин бул жакта дизайн, упаковка, рилс, таргет, монтаж деп бардыгы турат. Так, VIP бүттүк, дальше кеттик. Эми калган айымдар давайте баштайлы. Саламатсыздарбы? Мен баштайынчы. Саламатсызбы Кундуз Айыл? Мен атым Элнура. 18.06.1998 туулганмын. Так, кайрадан атыңыз ким? Элнура, Нурланова Элнура, 18.06.1998. 27 жаштамын, азыркы учурда декреттеги айыммын. 2 балам бар, кайната кайнана менен турам. Россиянын Сахалин деген шаарындамын, Кыргызстанда эмесмин. Супер. Неважно, где вы. Мира дагы Россияда, Москвада, но при этом ей не мешает работать это. Мира роп, мисалы үчүн Москвада, Россияда. Ну, ошол эле учурда роп болуп да иштеп, баарына жетишип атат. Так, Сахалиндесиз, сизде временная разница бар экен, ошондо Бизде азыр саат 8:30 болду, 8:37. Эртең мененки практиканын записин көрөт экенсиз анда, Жок, мен эртең мененки сөзсүз кире алам. Супер. Эртең мененкиге кириңиз, потому что Ханзадага таанылгыла, көрсөткүлө өзүңөрдү. Айтат мага, Кундуз боо кыз роп болот экен, тың экен, кыйын экен, боо кызды давай таптайбыз, давай мону буяк проектке жөнөтөбүз. Мындайда сен менен иштеш оңой болсо, жакшы болсо, честная болсоң, иштеши оңой болсо, аркаңан түшүп, өздөрү эксперттер жазат. Аркаңан түшүп, предложение кылышат. Мен иштечи, роп болуп берчи, запуск кылып берчи, давай иштешебиз депчи. Ошон үчүн өзүңөрдөн дагы көп нерсе маанилүү да. Байкагыла, кыракы болгула, Ханза, мисалы үчүн роптор Ханзада, мына Мира, анан мен дагы өзүмдүн Наргиза роп деп да киргизем. Мисалы үчүн сабакта өтүшөт алар дагы, 1-2 жолу. Анан байкагыла, менин жакшы сапаттарымды өзүңөр белгиле, тактыкты, честность, дисциплина. Эгерде ийгиликке жетип аткан адамдын ушундай сапаттары бар болсо, жакшы жагын алып, жаман жагын албашыңар керек, үйрөнгүлө. Элнура айым, балаңыз барбы? Үйдө отурат экенсиз, балдар барбы? Ооба, 2 балам бар, кичинекейи 1 жашта. Сонун. Чейин башка айымдан, башка эксперттер сатуу менеджерлик курсун үйрөнгөнмүн негизинде. Бирок ал жактан чындыгында жакшы киришелерге чыгып, мынтип жакшы өнүк албадым. Себеп менде болдубу, же болбосо ошол жакшы командага кошулбай калдымбы билбейм чындыгында. Анан дагы эмне болсо командаңызга келип, ошол жактан да сизден жакшы билим алсам деп дагы кайра баштан сатуу менеджерлик курсун алдым да. Сон, азаматсыз. Мен силерге айымдар дагы айтып коеюн. Ссылкалар жөнөтөм, подкасттарга, YouTube'дан карап, орустардан болобу, мотивация алып, именно да. Мындай да, өсөм деген адам
мисалы үчүн менин сатуу менеджерим окуп койгондон кийин деле 1 ай болобу 2 ай болобу хотя бы китеп алып, сатуу жөнүндө китеп алып окуп, өзү аракеттенип, подкасттарды көрүп, өзү дагы аракеттениш керек да өсүш үчүнчү. Дальше тура бербей ошол эле окуп койдум дебейчи. Мисалы үчүн мен деле карасаңар 5 жыл запускарда жүрсөм деле мына 1 ай болуп калды окшойт. Дулатка барып 400 миңге окуп атам да. Сага эмне кереги бар 5 жылдан бери запускту миллиондоп кылып аткандан кийин кайра барып окуп, кайра барып окуп. Суть ошондо да. Биздин суть адам өсүп туруш керек дайыма. Адам, бизнес өсүп туруш үчүн постоянно өзүбүз ушундай чөйрө, жаңы энергия менен барып окуп турушубуз керек да. Сонун экен Элнур айым, ошо сиздин сүйлөгөн речтен деле уже байкалып турат, что кичине опыт бар экенин. Сизге эми каталарды кетирбей, жакшы аракет кылып, өзүңүздү көрсөткөнгө аракет кылыңыз. Жакшы жактан көрсөткөнгө аракет кылыңыз, потому что бизде надо будет даже VIP тарифте окуп аткандар, кээ бирөө өзү үчүн, өзүнүн бизнеси үчүн окугандар бар. Стандартта окуп аткандар деле мисалы үчүн өздөрүн жакшы жактан көрсөтүп, жакшы сатуулар кантип көрсөтө аласыңар? Сатууларыңардан эле байкалып калат, практикадан, дисциплинадан, и так далее, аракеттерден, сабактарга кечигип келбей, аракет кылып сүйлөп, туура суроолор бергенден деле байкалып калат да. Ниеттен көп нерсе зависит этет да. Ошон үчүн келиңиздер айымдар, жакшы ниеттерди коелу. Так, дальше ким менен таанышабыз дагы? Дальше кеттик деп айтчы айымдар. Саламатсызбы? Мен Айдарбек кызы Айжанат. 21 октябрь 1998 жылы туулгам. Өзүм азыр учурда Бишкек шаарында турам. 3 баланын энесимин. Эң кичинекей кызым 1 жаш 7 ай. Өзүм буга чейин менеджер курсун эч жактан окуган эмесмин. Биринчи жолу сизден окуп жатам. Жакшы ийгиликтерге жетем деген ойдомун. Сонун расписание бир жумага вперед берилди айымдар. Ошого пландаштырып, сабактардан калбагыла эң негизги нерсечи, сабактардан калбай, аракеттенип, көбүрөөк мындай эме кылышыбыз керек да, живойроок болушубуз керек да. Сатуучунун эң биринчи эле голосунан дагы, чалганда дагы, жазганда дагы, анан бир отказ алып, отказ это рост наоборот. Отказдарды алышыбыз керек, көнүшүбүз керек, такшалышыбыз керек. Эгер силер именно жандуу адамдар менен, даже менин курсумду сатып, силерге деле мен ишенип, жандуу өзүңөргө окшогон адамдардын номерин берип ишенип атканым дагы бул дагы көп нерсе да. Анын баары таргеттен келип, акчага келип аткан адамдар, реклама, контент, съемка, мобилографтар көптөгөн эмгек да. Анан экинчиден уже дароо практика болуп аткандыктан ошону дагы баалап, силер дагы аракет кылып, эң маанилүү силердин энергия, мышление жана мотивация болот да. Сатуучунун эртең менен турганда настрою, позитиви, кандай настрой болду, ошого жараша дагы болот. Анан мисалы үчүн мага дагы мынтип ушундай сабактарды өтүп атканда менеджерлер жазса делечи, мен аны тааныбайм да, ошон үчүн отказ кылып же жооп бербей койгонум бул нормалдуу көрүнүш, потому что менин убактым болбошу мүмкүн, бияка адамдар жаза бериши мүмкүн. Голосовой жөнөтсө вообще анда укпайм дагы да. Голосовойго менде сопротивление же рульда бараткан болом, бирок кайра жазып, текстовый жазып турса, вау, классно, мени эстеп атат деп, анан 1 ай болобу, 2 жума болобу, даже 5 ай болобу, өзүм даяр болгондо реквизит жөнөтчү деп эле алып коюшум мүмкүн да. Вот, ошон үчүн силер отказды өзүңөргө албастан, такшалып, эгерде менин курсумду сатып, 7,5 миң, 15 миң, даже 100 миңдик курстарды сатып такшалсаңар, кийин келечекте бизнес ачасыңарбы, кийим сатасыңарбы, бизнесте болосуңар, минимум өзүңөрдү дагы ушундай кымбат баалуу сатканды дагы үйрөнөсүңөр, такшаласыңар да. Булар зато өзүңөргө. Баары кийин келечекте силер дагы бизнес ачкыңыздар келет, и так далее. Ошон үчүн бул нерсе өзүңөргө сонун, кандай десем, тажрыйба деп койсом болот. Келиңиздер, дагы кимдер калды? Айымдар, келиңиздер. Таанышалы. Мен учурашып кетейин. Саламатсыздарбы? Атым Маметова Эркайым. Учурда мен да декреттемин, 3 баланын энесимин. Кичинекейим буюрса жакында 2 жашка чыгат. Каякта жашайсыз туулган күн? Келиңиздер айымдар, өзүңөр менен тааныштырып атканда дагы голос, подача, өзүңөрдү ушунчалык саткылачы, прям вау деп калайын. Саламатсыздарбы? Мен Дордойдо иштегем, сатуучу болуп, мен реализатор болуп, мен мисалы үчүн Дордойдо иштегем, распродажа кылып, штакетте кийим сатып иштегем, мен өрүк сатып көлдө чоңойгом. Сатуу мен үчүн бул сыймык да. Сатуу бул мен үчүн сүйүү, сатуу бул мен үчүн это классно, это помощь, уялбаш керек саткандан. Бул деген сенин
өзүңдү элементарно сатканды презентация кылганда азыр прям мощно сатканды өзүңөрдү үйрөнгүлө аракет кыла. Силерди сүйлөгөнгөрү көрүп мен жаттап калып сүйүп калсын башкалар. Баары сонун айым экенсиң дегендейчи. Ошон үчүн даже силердин настроюңар, мисалы үчүн элестеткиле, силер клиентке чалып, алло кандайсыз, эмне катталасызбы, Корска деген жакшыбы же саламатсызбы жеке, экөөбүздүн чалышып атканыбыз да жөн эмес болуш керек. Келиңиз аракет кылалы, то есть сиздин настрой дагы көп нерсеге маанилүү да. Келиңиз Эркайым айым, келиңиз башынан баштап келгиле. Саламатсыздарбы? Менин атым Эркайым. Учурда декреттеги айыммын. 1998-жылы 29 сентябрда төрөлгөнмүн. Учурда 3 баланын энесимин. Үйдөгү үй кожойкеси. Буга чейин онлайнда СММ адиси болуп иштегенмин. Кундуз айымдын СММ курсун окуп, Узаткан Жусупова СММ адис болуп иштегенмин. Эркайым класс. Личкама жазып коюңуз, айфон көтөрүп атасызбы азыр? Жок. Мен өзгөндөмүн. Онлайн иштегенмин. Сон. Эркайым ага сөзсүз түрдө жазып коюңуз. Мен сизди я вас вспомнила. 29. Сизге психология тармагы эле кызык да, ошон үчүн сиз сатууга келдиңиз. Вы же истинный психолог. Круто. 3 бала менен өзгөндөсүз, Ооба. Ошол учурда да онлайн аркылуу иштегем. Азыркы учурда анда жанагы үй бүлөлүк оорчулуктан жумуштан кеткенмин. Азыркы учурда кайра эле онлайнга келдим. Онлайн жакшы. Тем более бул жумуш жана трудоустройство менен болуп атпайбы? Ооба, өзүңүз аракетиңизди көрсөтүңүз. Жакшы ниет коюңуз. 11-чи айфонбу, 13-чү айфонбу, айфон алам, аракет кылам. Мен сатууда менеджери болом. Сторис жазап, Инстаграмда иштетем. Дальше ошол жактан келген лидтер менен да сатууга мүмкүнчүлүк алам депчи. Азыр менин 2 СММ адисим 15 000, 20 000ге чейин алышат. Директ кырыш жетет, бирөөсү стористердин прогревтерин берем, 1 айга вперед ошолор чыгарат, карусель посттор чыгарат, даяр видеолорду биз мобилографтан барып тартып келебиз, ошолорду салышат. Андан сырткары алар ошолорго обложка жасашат, директ кырыш жетип, сторис жазап, ошого 15-20 000ге чейин табат. Плюс ошо сатуу менеджерликти билгендиктен дагы ошо келген номерлерди дагы горячийлерин өзү саткан учурлар болот. Мисалы үчүн кээ бирөө эми сатууда менеджер болуп, дагы бир СММ катары алып кетсе болот. Тем более бизде анан аракет кылыңыз, микрофондорду өчүрүп коебуз, бул записти дагы окуучулар көрөт да. Этика поведения в Zoom'да эң биринчи киргенде видеону включать этиш керек. Бул сен ачык эл менен сүйлөшкөнгө ачыкмын, даярмын, ниетим деп, то есть жатып алып, тамак жеп алып эмес, ниет коюп, отуруп, жашынакай уже жумушка болгон ниеттен дагы көп нерсе зависить этет. Ниетиң туура эмес болсо, ишеним жок болсо, иштеш дагы кыйыныраак болот да. Ишениш керек, аракет кылыш керек. Жөн эле бул жакка келген жоксуңар, эң биринчиден өзүңөр көрсөткүлө, аракеттенгиле. Чатта мен бармын, көрүп атам, баарыңар кандай жазып атасыңар, эмне кылып атасыңар, Роптор менен да жакшы болгула сөзсүз түрдө, себеби дегенде бул дагы өтө маанилүү нерсе. Анан ким именно Узаткан Жусуповада да куратор болгум келет, окугам деген сыяктуу нерселер бар болсо, дароо айтып коюңуздар мага, макулбу? Окуганмын, куратор болгум келет деген да айымдар бар болуш керек араңарда, мага жазды эле бир экөөчү. Дароо штоп куратордун жанына помощница кылып коюп коеюн киргизип, штоп силер да такшала бергиле, макулбу? Бизге чындап кадр маселеси керек. Өзүңөр эле жалкоо болуп кетем, иштебейм десеңер, биз эч ким мындай, бизге кадрлар керек үчүн ушул нерсени баштап атам да, чынын айтайынбы? Ушул нерсе да силерди дагы кадр маселеси керек болгондуктан ушул нерсени мына алып чыгып бизге керек менеджерлер. Мен сүйүнүп атам да, өзүмдүн энергияма, каалоо менен келген адамдар деп. Эркайым менен тааныштык. Давайте дагы айымдар. Саламатсызбы, Кундуз айым. Менин атым Насыйкат. 27.06.1982. Дата рождения. 82, 43 жаштамын. Мен ошо 2022-2023 трансформация 8-де окугам. Азыр жашы өзөгүндө окуп атам. Анан ошо Узаткан Жусупованын командасына кошулгум келет. Мындай да, сиз мага личкама жазып коюңуз, мен сизди куратордун жанына помощница кылып коюп коеюн, сиз көрүңүз наблюдатель болуп. Анан сиз азыр трансформация курсу бизде бир, знаете, 1 ноябрь башталат, ошондо сатуулар октябрдын 5-нен 10-на сатылат. Ошондо демек сиз азыр
менин цифровой психологияма такшалып үйрөнүңүз, кошулуңуз. Андан кийин анан жака сизге жактагы командага да кошула бересиз. Макулбу? Анан сизди бул жакта куратор Нургүл эженин жанына помощница кылып кошуп коем. Сиз как стажер катары көрүп, такшалып көрөсүз, кандай алып кетет экен и так далее. Дальше трансформацияны сатып, ошол жактан анан экөөбүз эме кылабыз. Макулбу? Тиякадагы кураторлор бизге чындап керек. Насыхат айым, сиз иштейсизби, каяктасыз, кайсыл жакта жашайсыз? Мен массаж лица жасайм. Бишкекте, конечно. Круто, Бишкек. Мен страничкамды өзүм алып барам, таргет, реклама, сторис баарын өзүм эле жасайм да, өзүм эме кылам. Анан просто сатуу өзөгүн дагы окуп көрөйүн деп чечтим да. И плюс ошо Заткан Юсупованын командасы көптөн бери иштегим келет. Ошо. Все круто. Сиз азыр получается өзүңүздү чыгарып, өзүңүздү дагы сатат экенсиз да. Бул сиз элементарно даже өзүңүздүн массаж кызматыңызды сатканга албетте бул курс дагы пайдалуу болот деп ойлойм. Мисалы үчүн сиз бул жакта азыр цифровой психологияны дагы сатууларга кошулуп, өзүңүз дагы көрсөтүңүз, өзүңүздүн аракеттериңизди. Баардык аракеттер көрүнүп калат бул жакта иштеп баштаганда, албетте практикаларда. Экинчи момент болсо, негизи мен деле сатып, өзүм курстарымды эл менен иштейм. Курсумду чыгарам, эл менен иштегим келет, дальше десеңиз, анда насаатчылыкка келсеңиз болот. Бул сатуу менеджерликке такшап алыңыз, жакшылап такшалып. 4-5 жылдан бери негизи эле ошо өзүм эл менен иштешем да. А так негизи мен ошо Заткан Жусупованын командасы менен кетким келип атат да, эмнегедирчи. Ошол. Заткан Жусупованын командасын полностью мен башкарам. Кураторлорду мен тандайм, мен алам, мен увольнять этем, сатуу менеджерлер, роб, команда полностью меники. Поэтому сиз мисалы үчүн мен цифровой психологиям жакпай атса деле, аракет кылып практика кылышыңыз керек деп атам да, потому что кийин трансформация сатасыз да. Азыр как раз таки роптор менен и ошо психология тармагы сизге жагып атса, дал ошону жактан аракет кылып өзүңүздү көрсөтсөңүз болот. Андан кийин трансформация курсун сатууга да кошуласыз командага, аякта дагы башка роб болот. Анан ошо сатканыңызга жараша, анан дагы ошол 5 кишиби, 10 кишиби биз бөлүп берип сопровождать этиңиз деп көрөбүз сизди. Балким сиз дальше уже талдоо чебери болом, разборлорду Заткан Жусуповадай болом деп разборлорго келип каласыз. Себеби өзүңүздүн жумушуңузга может психологияны кошуп, дальше өзүңүзчө бөлүнүп кеткиңиз келет. Мунун баардыгы 6 ай болобу, 1 жылдын ичинде балким ошондой нерселер сизге дагы жагышы мүмкүн и так далее. Түшүндүңүзбү? И сизге дагы өзүңүзгө дагы опыт болот. Түшүндүк сизди, Насыхат айым. Мага личкама дагы жазып коюңуз. Мен сизди азыр жашоо өзөгүндөгү кимде окуп атасыз, эмне болуп атасыз, ошол жака эме кылайын. Макулбу? Жазып коюңуз мага. Давайте айымдар, дагы кимдер калды? Саламатсыздарбы? Мен сүйлөйүн дедим болчу. Биздин убактым бар эле азыр. Кечиресиз эже, Гүлгүм эже. Мен көчөдөмүн да, сүйлөп алайын, кийин уже кайта микрофонду өчүрүшүм керек болуп калат. Рахмат. Так, рахмат чоң. Саламатсыздарбы? Урматтуу айымдар. Менин атым Бегимай, Эмилия Маткеримова. 10-февраль 1995-жылы төрөлгөнмүн. 30 жаштамын. Бир кызым бар. Кызым 11 жашта, Москвада окуйт. Мен өзүм окууну бүтпөй калганмын. Манас университетинде окуганмын. Туризм жана аса иштетүү бөлүмүндө. Мен в данный момент сетевой маркетинг менен иштейм. Сетевой маркетингден основном ден соолук жаатында иштейм. Мен бир компаниясы окшоңузга керек, ошонун Нутрилайт деген номер 1 бренд в мире. Темде мен иштейм жана результаттарым аябай жакшы. Мен только тет-а-тет иштеп көргөнмүн да. Мен өзүм диагностика кылам, компьютерный диагностика кылам, ошонун аркасынан адамдын ден соолугуну витаминдер менен калыбына келтирүү боюнча. Азыр мен бул курска келгендин себеби мен онлайнга өткүм келет. Себеби компанияда бир гана витаминдердин тышкары үй тиричиликтерине, сулуулукка, анан өзүнө өзү кам көрүү, мындай каражаттар дагы бар да. Ошолорду онлайн саткым келет да. Мен өзүм продажа эч нерсени түшүнбөйм.
аракет кылып көргөнмүн, бутик ачып көргөнмүн. Бутигимде кандай десем, мен өзүм деле даже соода кылбайм да. Кыйратып барып кийим кылып мындай кылган жерим жок. Анан соодалашканды деле билбейм дегендейчи. Мен өзүм да эксперт катары өзүмдүн товарларымды бүт баарын жакшы билем. Как прям продукта товарларымды полный өзүм колдонгонмун. Стопроцентный потребитель болуп, бирок ошол сатканды билбейм да. Мен бул жерге келгендин максатым именно ошол сатканды үйрөнүү. Түшүндүм. Бегимай айым, сиз Бишкекте экенсиз, азыр Ош базарда жүрөсүзбү? Мен азыр бүгүн встречам бар болчу. Аябай начар угулуп Бүгүн атат. встречам бар болчу, ошол үчүн даярданып жүрөм. Кечиресиздер, ошондой болуп атам азыр. Интернет жакшы болуш керек бизге айымдар, эң башкы нерсе интернет, биздин настрой, үйүбүздү баардык ушу жумуштарды бүтүрүп алып, пландаштырып алып, үйүң бардак болсо дагы баарына жетишип, аракеттенип, кылып бардыгынчы жетишебиз. Эми мындай да каалоо болсо баарына эле жетишебиз да. Анан так Бегимай айым, Мага сиз VIP тарифтесизби? ооба, VIP тарифтемин. Жана сурасам жок болдуңуз. Так, Бегимай айым, сизге анда сиз параллельно өзүңүз үчүн келсеңиз, погружение в СММ-да именно Instagram аркылуу, онлайн аркылуу кантип сатасыз, ошол погружениеда сөзсүз түрдө биринчи очередь фокус коюп да көрүңүз, Instagramыңызды иштетет экенсиз. Анан сабактарга катышып, каршылыктарды кантип жабыш керек, адамдар менен кантип сүйлөшүш керек, үйрөнүшүңүз керек. 90-жылкымын дедиңизби? 95. 95. Окей. Действие кылыңыз. Так, действие кылыш керек, аракет кылыш керек, дисциплина жок экен, дисциплинага түшүңүз, сабактарга кечикпеңиз. Эмне үчүн мен жана VIP тарифте ким бар десем жооп берген жоксуз? Мен Сабакта кечикпедиңизби? Жок, мен кечкен жокмун. Мен кирдим, изначально эле киргенмин. Саат 3-тө ровно киргенмин. 3-төн 3 күндө кирдим даже. Мен жумушум сетевой маркетинг болгон үчүн мен адамдарга менен встреча кылам да. Бишкекте мен кече күнү келгем, ноктоп встреча кылыш үчүн. Бегимай, давайте эмкиден баштап эч ким кечикпейт. 9-да турабыз, эртең менен эрте балдарды дагы садикке жөнөтөбүз, школго жөнөтөбүз. 7-де турдукпу, бардык жумуштарды бүтүрүп 9-га баарыбыз дайым болуп калышыбыз керек практикага. 9-га дайым болуп калышыбыз керек практикагачы. Дальше. Мен сүйлөсөм болобу? Бегимай айым, давайте смотрите уроки, подключайтесь, сатканды үйрөнүңүз, сабактардан үйрөнүңүз. Каршылыктарды эң негизгиси практикага киришибиз керек. Да, сүйлөсөңүз болот, келиңиз. Саламатсызбы, менин атым Гүлжума. Мен 9-октябрда 87-жылы төрөлгөм. Кесибим боюнча химикмин. Айыл чарба тармагында лабораторияда иштейм, бирок азыркы учурда үйдө декреттик өргүдөмүн. Балам 1,5 жаш, анан онлайн сатууга биринчи жолу окуп атам. Сиздин энергияңыз, амбицияңыз жагат. Мен сизди живой көргөнмүн. Айнара Сагынбаеванын курс кечесинде Ала тоодо. Анан ошого сизди тандадым. Сиздин билимиңиз, ошо энергияңыз жагат. Анан ушундай өзүм чындап айтсам лабораторияда иштеген үчүн өтө мындай коммуникацияга асмын, аны мойнума алам. Анан ошо билим тереңдетип, үйдө эле балдар менен бир аз болсо да финанс эркиндигине чыгайын. Гүлгума. Так. Так, мен иштебей калдымбы же биякта? Так, атыңыз дагы Гүлжума. Гүлжума. Бишкекте турасызбы? Ооба, Баян Антоновкада. Сонун, о, аллилуйя, сонун, Гүлжума. Классно. 9-октябрь 87. Мощно. Давайте, действие, аракет кылышыңыз керек. Классно. Билим жетишпей атат, чуть-чуть. Билим алып туруп, прям иштеңиз да, аракет кылыңыз. Ошол абалдан чыгыңыз, жанагындай жертва позициядан, анан үйдө план жок эле, каалаганча уктап жатып, сасып тура бербей эле дисциплинага түшөбүз. Үйдө отурган аял дагы сөзсүз түрдө дисциплинада. Мен деле үйдө отурганда ошондой эле
күндөлүктү алып алып монтип пландачумун да, бүгүн полкаларымды жыйнайм, бүгүн мону кылам, бүгүн бир сериалымдын бир сериясын көрөмдөн бери жазчумун. Ошондой элечи дисциплина мощный да. Ошон үчүн эң биринчи нерсе дисциплина. Мотивация бүгүн бар, бир сабактан көрүп алып мотивация болосуңар, а дисциплина бар адам по-любому результатка жетет, акчага жетет. Анан бул жакта Гүлчума сонун азаматсыз, сонун. Балдарыңыз эң кичүүсү канчада, канча балаңыз бар? 3 балам бар, эң кичинекейи 1,5 жаш. Өзүңөр эле турасыңар да, же кайын журт барбы? Жок, өзүбүз эле. Эме да, сонун, давайте, кто следующий? Это мындай, мен жөнүндө билип атам, потому что биздин Наргиза ропубуз, мисалы үчүн кайнене, кайната токмокто туруп алып, эртең менен уй саап алып, анан сабактарды өтүп өлүп иштейт да, поэтому мен вообще эч нерсени карабайм, просто бирок мен силерди билишим керек, и все. Давайте. Саламатсызбы? Кандайсыңар? Менин атым Айсара, мен 30 жаштамын. Оштой жаш. Үй бүлөлүүмүн, 2 балам бар. Кичинекей балам 1,5 жашта, чоңум 4 жашта. 5 жылдан бери секретте отурам. Онлайнда сатууда опытым жок, бирок офлайнда сатып иштегем. KFC'де кассада 6 жыл иштегенмин, андан сырткары базарда иштегем, бирок базарда бир аз жакшы иштей алдым деп айтпайм, а KFC'де жакшы эле көрсөткүчтөргө жеткем. Так, жакшы. Буга чейин мен башка эксперт KCB банкта иштедим деп атасызбы? Жок, Москвада KFC'де бар. Все. KFC'де иштегем 6 жыл, кассада только. KFC'де жакшы эле эмелерди көрсөткөнмүн да, базарда жакшы иштей албадым. Так, кайсыл эмнени айтатым эле? Буга чейин башка эксперттин курстарын алып, сатуу боюнча неме уже алып алгандан кийин, анан сиздин курсту көрүп калдым да, анан сиздикине деле жазылдым. Ал жакта деле окудум. 3 күндөн бери уже лид берип атат, клиенттерге чалып сүйлөшүп эме кылып атам. 3 күндөн бери бир эле сатуу жасадым. Азамат, Эгер эртеңден уже лид берип баштайбыз десеңиз, балким ал жактан уже ал жакты токтотуп, сразу бул жакка өтүп кетем. Мен эме бир жума окутулат дегенге опыт алып тура берейин, анда иштеп тура берейин деген ой болгон. Мага жазып коесузбу, жеке катка группада бармын го, мага жазып коюңуз, анан туулган күнүңүздү айтып коесузбу, Айсара? 11-12-1995. Өткөндө дагы эфирден бир сыйра жазып бердиңиз. 95, все, түшүндүм. Сонун азаматсыз. Получится, у всех получится. У всех меники баарыныкы получается, главное желание болсо эле получится. Калган билимди алып эле аракет жаза беришибиз керек, получится у всех. Так, давайте. Ким калды дагы? Саламатсызбы, Кундуз айым. Мен өзүм жөнүндө иштеп кетем. Саламатсыздарбы, айымдар? Менин атым Зыйнат, 20-10-87-мин. Өзүм кесибим боюнча фармацевт-провизормун. 15 жыл Москвада ошо фармацевт-провизор болуп эмгектенип келдим. Азыр Кундуз Таштанованын запуск продюсирование курсун аяктадым. Ошондой эле азыр Кундуз Таштанованын жана Ханзада Ропту айымдардын менеджер по продажам командасында иштеп атам, сатуу бөлүмүндө. Сонун, Зыйнат айым. Зыйнат айым Москвадан келип эле өмүрүндө вообще курс окубай эле келип, мен продюсер курсуму окуду. Окуп, буга чейин окубай жүрүптүрмүн деп аябай сонун башкача трансформацияларды алып атат. Жана азыр дагы сонун именно ропко дагы сонун именно роп болом деп келип ниети менен дагы айтып атат. Ошондуктан Зыйнат айымды дагы албетте сонун ниеттери бар экен, сонун буюрса иштеп атат. Так, дагы ким калды? Саламатсызбы, Кундуз эже? Саламатсызбы? Менин атым Гулиза Мамадалиева. 13 мартта 2002 жылкы болом. Учурда декреттеги айыммын, 2 балам бар. Кичүү балам 1 жаш 8 айлык. Ушул убакка чейин онлайнда сатууда, офлайнда сатууда иштеп көргөм. Азыркы учурда офлайн сатууда иштеп атам да, жана кичинекей магазин ачкам, бирок эмнегедир тиги сатууга канча жокму билбейм, что-то сизден окуп, үйрөнүп, анан жакшы результаттарга чыгайын деп атам. 10-03-2002? Ооба. Алтын, экөөбүз магазин иштете албайбыз вообще негизи.
Ошол колдон келбей атат да. Биз магазин ачып бере алабыз, бирок иштете албайбыз экөөбүз. Мен мына жолдошум электрик, Север Электрода иштейт. Кытайга барып товар алып келип, магазин ачып бере алам, бирок иштетиш мунун колунда болот да. Бирок Мен биз ошол үйрөнүшүбүз керек да, окушубуз керек. Билим жетпейт, навыктар жетпейт, дисциплина жетпейт. Ошон үчүн азаматсыз изденип келдиңиз. Буюрса тынбай 2 жыл окусаңыз, 1 жыл окусаңыз, буюрса даже мендей боло аласыз. Кудай кааласа. Наставник деп Жок, аласыз. окуу жайда деле окуган эмесмин да. Мен 11-ди бүтүп эле сразу турмушка чыгып кеткем, ошон үчүн. Дипломуңар барбы жокпу, мага вообще не важно, главное аракет, анан ката жазбагыла. Сураныч, чат GPT скачайте, пожалуйста. Чат GPT бесплатный версиясы менен дагы мен лицом бренд ката жазат экен, деп ушинтеген адамдар болот, сураныч. Анан эң негизгиси аракет. Мен диплом барбы жокпу, университет, ал нерсе мага деле не важно, если честно, да, аны карабаймын да. Даже мен насаатчылыгыма, продюсерлик курсума келгенде дагы ал нерселерди карабайм көп. Бизге башка жактан иштешебиз бизчи. Аракет болуш керек, эң негизги нерсе. Так, сиз иштейт экенсиз, балдар барбы? Магазинде отурасыз, бош экенсиз да анда. Кечкери магазинде отурам. 2 балам бар. Алар садикке барат, школго барат. Бирөө садикке барат, бирөө пока колунда. Мен менен кошо магазинде отурат. Все, хорошо, азаматсыз, давайте, Кто следующий? Саламатсыздарбы, мен Калмыкшыт. Менин атым Улуу атабы? Ооба, Улуу Улуу атат. Менин атым Мерим. Ысык көлүнүн Тоң районунан болом. 14 август 83-жылкымын. 7 балам бар. Москвада 10 жылга жакын 10 жылга жакын Мөл Булак компаниясында иштедим. Кыргызстанда главный бухгалтер болуп иштедим 5 жыл. Өзүм физико-математический эмени бүткөм. Бухгалтерский бухучетту бүткөм. Азыркы учурда бошмун. Эми иштейин. Түшкүлө. Так, Тоңдо жашайсыз. Тоңдо жашайт экенсиз. Дагы эмне информация керек? Жок, Москвадамын. Москвадасызбы? Так. Классно. Из неё классный продажник выйдет. Супер, классно. Сетевойдо эмессизби? Жок. Классно, сизде саун болот. Вообще балдар бул мотивация. Мен балдарым жанында үйдө отуруп иштегим келчү. Буга чейин реализатор болсомбу деп Орто Сайга барып мынтип чаптагам да. Реализатор, ищу работу деп номеримди чаптаганымды эстеп кеттим азырчы Орто Сайга барыпчы, онлайнга чейин. Анан балдарым жанында отуруп кантип иштесем, эмне жумуш кылсам деп ушундай аябай түнү бою ойлонуп чыккан күндөр болгон да. И азыр сонун заман, действительно, да. Мен даже мынтчымын да, тапкан акчамы 10 000 тап, 10 000 тапсам деле айна ошону частный садиктин жарымы болобу, частный садикке берсем деп ушундай мечтать этчүмүн да. Балдарыңан вроде бы твои дети, но чарчайсың го кадимкидейчи. Анан поэтому дети это мотивация, балдар бизге мотивация берет. Именно балдар үчүн, жанында болуш үчүн, жанында жүрүп, ошол үчүн келебиз баарыбыз эмеге, именно онлайнга дагы ошо балдар үчүн келип атпайсызбы? Мен да балдарым үчүн келгем. И балдарым менен вообще мындай машинада жок болгондуктан, кичинекей машина алып алсам экен, иштесем экен деп аракет кылып келгем. Ошон үчүн албетте дисциплина, онлайндын ысык суугуна күйүп бышып, бардыгына мына 5 жылдын ичинде далай опыт, тажрыйбаны топтоп келатабыз, Кудайым буйруса. Бардыгы өзүңөрдөн көп нерсе зависить этет. Адамдын өзүнөн, өзүнүн мүнөзүнөн, өзүнүн түрп адаттарынан, ниетинен, воспитаниядан да көп маанилүү. Поэтому өзүңөрдү көрсөткүлө, жакшы тарабыңардан көрсөткүлө.
эбептен себеп болуп Кудайдан сураган нерсеңер адамдар аркылуу келет. Эгерде о Кудай мага азыр 100 000 берчи десе, туура адамдарды, туура рекламабы, сторис аркылуу жөн эле ушул жака келип калганыңар дагы жөн эмес да. Мисалы үчүн кыздар акча тапканда башында өздөрүнө алтындарды алып, инвестиция кылып, өздөрүнө белектерди алып ушинтишет сөзсүз түрдө. Анан цифровой психологияда 1 октябрда башталчу курс 7500, 15 000 сом, анан 100 000дик 3 тарифте болот. Ал жөнүндө дагы айтып беребиз, акырындык менен силер 10%терин аласыңар, 7500дөн бул жактан гана 15 000ден 10% албетте, и коучингден дагы тоже да процент мен айтып жазып коем. Анан эң жакшы сатуучу, мына 2 жума классно поработаете, параллельно да окуйсуңар, анан эң жакшы сатуучу бул менеджерлердин ичинен эң жакшы көп саткан айымга 1-чи местога сертификат спага берем. Неважно, Москвада, Оштосуңбу, Таластасыңбы, мен ошол жактан онлайн сатып берем. Баняга барып, спага барып, сүрөткө түшүп беришиңер керек, эң негизгиси. Ну, эми факты керек да, анан аны да кайра балдарга, жолдошуңарга берип салбай. Өзүңөрдүн аракетиңерби өзүңөр сыйлашыңар керек. Биринчи очередь өзүңөргө чапташыңар керек. Ошондо энергия, мотивация болот силерге. Максаттарды койсоңор, анан менин курсумбу, башканын курсу любойду сатасыңар силер. Өзүңөрдүн максаттарыңар үчүн сатасыңар. Ошон үчүн максатты четко койгула. 2 жума иштейм, там монча акча табам. Анан реалдуу цифраларды койсоңор, 2 жума иштейм, квартира алам дебей. Анан выгорать этип отурасыңар. Азыркы точкаңардан 2 эсе, 3 эсе коюлат, 2 эсе. Азыр 0 тапсаң, алгачкы 20 000 табам. Азыр мен 20 000 тапсам, допустим, там 40 000, 60 000ге чейин кирешилерге чыгам деген сыяктуу. Негизи 1 айга коюлат. Ошон үчүн бизде почти Кудайым буйруса ай сайында запусктар болот. Ошон үчүн силер жумушсуз калбайсыңар. Менде иштейсиңер, Заткан Жусупова дагы, мен де ну, Заткан Жусупова да деле мен аякты башкарам, так что по-любому мен де иштейсиңер деп койбойм. Ар бир запуск, ар бир адам бул опыт, тажрыйба. Элестетиңиздер, ай сайын канча деген айымдар менен иштешем, канча деген тагдырлар, канча деген мүнөздөр, канча деген характерлер көз алдан учат. Ошондуктан канча адамдар менен иштешип келе жатам, жөн эле айткан жерим жок бул жакта. Мүнөзүңөрдөн адамдын мүнөзү жакшы болсо любой жерге батат. Адам кек сактабаш керек эч качан да. Эге ийгилик жаратам, жакшы нерселерди кылам десем, эч кимге эч нерсе обижаться этпегиле, күтпөгүлө эч кимден, только Аллахтан күткүлө, аракетти кыла бергиле. Мен өзүм психологияда жүргөндүктөн да, албетте мен биринчи очередь Аллахман, андан кийин по-любому инструменттер керек. Мени мына Ханзада айтат, 5 жыл кандай элем, 5 жыл мурун кандай элем, азыр кандай өзгөрдүм. Ооба, жумушта тактык керек, катуулук керек, сөзсүз түрдө албетте, дисциплина керек, аракеттениш керек. Бизнес баштаганда дагы бизнесте, жумушта достук жок деп коет. Ошон үчүн аракетте болушубуз керек. Азыр да Зинат айым өтө трансформацияларды алып атасыз да, жазып коюңуз чатка. Сөзсүз түрдө жетишип, аракеттерди кылып, азыр дагы менин основной команда, чоң команда дагы аябай окууларды окуп атышат. Командага 200 000дик обучение сатып берип, CRM системаны да үйрөнүп атышат. Каршылыктар көп болуп атат. Таблица менен иштегенде дагы оорчулуктар болуп атат, бирок мунун баардыгы только жакшылыкка десек болот. Анан Кудайым буйруса, ушул запускты жакшы кылып алсак, октябрдын 1-нен 6-сына же 10-на чейин тимбилдинг болот. Ким Бишкекте болсо, сөзсүз түрдө жолугушуу болот. Албетте ошол жака дагы сиздер дагы илишип калат экенсиңер, көрүшөт экенбиз сөзсүз түрдө. Жана онлайн выпускной болот, сертификаттарды, аракеттерди кылып, экзамен тапшыргандар гана сертификат алышат, Аягында экзамен болот. Бул эми экзамен өзүңөр үчүн, практика өзүңөр үчүн, аракеттенишиңер керек, аракет кыла бериш керек сөзсүз түрдө, Баарына өзүңөргө окшогон эле мамочкалар, Миранда 3 баласы бар, кичинекей балдары бар, ошонун баары менен иштеп атат. Ханзадан 3 баласы бар, бирөөсүн садикке ташып, бирөөсүн мектепке алып барып, мектептен кайра алып келип алып эле иштеп жүрүшөт, рок болуп. Бүгүн эле мына эртең менен дизайнерим тоже 2 балам, бирөөсү дагы ошо ДЦП, бирөөсү дагы эме, ошону ары ташып, бери ташыгыча эле убактым ушунда күйөөм жардам бербейт дегенден мен да айтып аткам, Кудайга миң шүгүр жумуш бардыгына. Кудайга миң шүгүр ушундай клиенттер жазып атканына, келип атканына, жумуш баарына шүгүр кылыш керек да. Анан ал жумуш, кир оокат, идиш аяк, бала чака менен үйлөр дайыма эле бүтпөйт да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн основной максаттарыбызга фокусту коюп туруп, энергиябызды ошол жака жумшап, аракеттене беришибиз керек. Мен айтат элем да, сатуу менеджери болуп канча иштесеңер дагы бул силерге бесценный опыт, тажрыйба. Анан өзүңөрдөн көп нерсе дагы зависеть этет.
Ошол. Так, баары менен таанышып бүттүкпү айымдар? Баарыңыздар менен таанышып бүттүк, Кундуз Таштанованын чөйрөсүндө бардык жактан өзгөрүүлөр болот. Именно Кундуз айымды тандап келип калганыма чексиз ыраазымын дейт. Ооба Зыйнат айым. Мен негизи только эле акча эмес, бардык жактан да, мамиле жаатынан, башка тараптан дагы өзүн таануу боюнча трансформация алуу, бардык жактан берем. Андан кийинкиси силерге ошол тапшырма буякта сатуу өзөгү сатуу деп турат, бул жакта сабактарды көрүп баштаңыздар. Айымдар мына сабактар көрүп атасызбы, 10 мүнөт деп турат, 10 мүнөт, 11 мүнөт, монун баарын колдон келсе күтпөй эле биринчи модуль, экинчи модуль конспекттеп көрө бериңиздер. Эртеңден баштап практика. Бүгүн 7-де уже Мира Роб менен, мына азыр поликлиникада жүрөм дейт, Мира Роб менен практика башталганда эле уже дароо практика баштайсыңар. Мира айым бүгүн силерге именно базадагы номерлер менен кантип приветствие кылыш керек, кантип жазыш керек, аларды эмнеге чакырабыз, аларды мини курска чакырабыз, цифровой психология боюнча. Акырындык менен уже бүгүн айтып берсе, силер уже жазып, өзүңөрдүн приветствияларыңарды жазып, чатка жөнөтүп, биз карап баштайбыз акырындык менен. Анан мамиле, акча, ден соолук, мамиле, акча, предназначение деп мен цифровой психология боюнча 3 сабак жазып койгон. Буякачы өзүңөр да кошулуп көрүп чыккыла. Өзүңөр көрүп чыккыла, угуп чыккыла, кыска сабактар. Мен цифровой психология баракчама, өзүмдүн основной баракчама, анан Академия Кундуз Таштанова деген баракчага катталып алыңыздар. Ошол жакта отзывдар, результаттар, 5 жылдан берки результаттар өтө көп. Ошол жактан дагы сонун айымдар менен иштешесиздер. Так, Инстаграм. Катталып алыңыздар сөзсүз түрдө, потому что сатып атканда айымдар практикаларды беришет, курстун 5 баалуулугун, Кундуз Таштанованын 5 баалуулугу, именно проекттин баалуулуктарын. Андан сырткары мен еще курс жөнүндө дагы толук маалымат берем. Тарифтердин баары жазалып атат, азыр дизайнерде 2 тариф, коучинг депчи. Курстун программасы даяр. Уже эле акырындап аракет кылып, аларды адамдарды сиздер ошол цифровой психологияда болуп аткан эмеге да чакырып баштасаңар болот. Так, Кундуз Таштанова. Ошол айымдар, мен абдан кубанычтамын сиздерди көргөнүмө. Тандооңуздарга ыраазычылык билдирем, рахмат. Эгер именно мени тандап келгениңиздер болсо, бул дагы жөн эмес. Мен сиздердин ар бирөөңүздөргө уже эле ыраазымын. Мына бул жакта мен Сүтсайт цифровой психологияда 3,5 жылдан бери, мен 3,5 жылдан бери болсом дагы эми азыр 10 ай болуп калды, мына 1 жыл болуп калды, сентябрда 1 жыл болот. Эми мына Инстаграмга чыгып, дипломдор менен иштеп келе жатам. Мен өзүм мектепти да кызыл менен бүткөм, финтехти да кызыл менен бүткөм, бухгалтер, экономист факультетин. Андан сырткары көп дипломум азыр БГУда, магистратурада окуйм, социальная психология факультетинде. И 3,5 жылдан бери цифровой психологияга почти 2 миллион акча короттум. И плюс квантовый психологияны азыр окуп атам. Инна Тляшинонун курстарын 6.000 алып, 560 000 сом. И 3,5 жылдан бери бул негизи эле психолог болом деген курстарды эле көрсөңөр, сертификат, диплом берген курстар 200 000ден өйдө турат. 6 күн жандуу окуп, 2 ай онлайн окучубуз. Ошон үчүн 3,5 жылдан бери кайра 1-чи уровень, 2-чи уровень, 3-чү уровень деген сабактардын баардыгын алып, өзүм түшүнүп, жашоомо колдонуп, разрешение Кыргызстанда консультация өтүүгө, 81 өлкөдө котироваться эткен дипломдордун мини MBA, диплом мини MBA деген бул не только Кыргызстанда, Россияда 81 өлкөдө котироваться эткен. Котироваться эткен деген эмне? Бул сертификаттар менен мен 81 өлкөнүн жаранын консультация кылууга укугум бар деген нерсени билдирет. Бирок кыргыз тилинде сүйлөп, өзүм орус мектепти бүтсөм дагы кыргыз тилинде сүйлөп, кыргызча сабактарды өткөн сайын, кыргыз айымдарга пайдалуу болгон сайын ошончолук көп ийгиликтер, акча баардыгы даражада келип атат да. Ошон үчүн бул жакта меники көбүнчө блогумда 70-80% кыргызча. Бул жакта Кудайым бурса, силер аракеттенип, сөзсүз түрдө роптор менен мага кандай сөздөр эмне болуп атат, сабак аракет кылышыңыздар керек сөзсүз түрдө. Эч кимден күтпөңүздөр.
жолдошум колдобой атат, сабак окуй албай атам, балдарым дебей, наоборот, фокусту жакшы жакка коюп, только жакшы нерсени сүйлөп, айтып, жакшы тилди оңдош керек. Эң биринчиси ошо тилиңер менен акча табасыңар, береке, рызык табасыңар. Тилди оңдош керек, ниетти оңдош керек. Бардык нерсе ошонун аркасынан боло берет. Онлайнда именно ушул аркылуу мен Бишкекте 3 квартира алып, машиналарды, көп нерселерди, ийгиликтерди жаратып, бул материалдык жактан. Экинчиси болсо бул өзүмдү таап, миссиямды таап, ушунча акчаны мисалы үчүн билимге салып атканымдын дагы эң биринчи себептери кризистен улам келгем. Албетте силер дагы изденип, кризистен улам, муктаждыктан келгем, памперске акча жок болгондуктан келгем. Интервьюмду көрсөңөр керек Суперинфого 3 жыл мурун, 4 жыл мурун. Памперске акча жок болуп, анан келгем. Чоң момундай памперс күйөөм алып келсе сүйүнчүмүн. Жалаяк ичиндеги памперске момундай тряпкаларды коюп алып, жууй берип тажагандыгыман муктаждыктан келгем, акчага муктаждык болгон. Анан уже өсүп баштагандан кийин, акча бардыгы келгенден кийин уже дальше эмоциональный выгорание келип, мышление уже өзгөртүш керек болгондуктан психологияга келгем. Адамдык сапатымды саптап калып, үй бүлөм менен өсүп атканда, миллиондоп акча таап атканда көп кетпестен, үй бүлөмдү дагы, жолдошум, балдарым бардык жактан, клиенттер, окуучулар менен баланс сактап, мамилени сактап калууга ой жүгүртүү мага жардам берди. Ой жүгүртүүгө мышление самый главный. Инструменттерди үйрөнөбүз башында, андан кийин мышление өтөт да. Чоң масштабтар бул уже ой жүгүртүү. Ар кандай нерселер болгон 5 жылдын ичинде. Поэтому көп учурда негизи личный бренди бар командада иштеген, мындай уже рекламага акча аянбай, уже проекттер, результаттар иштеген айымдар, мисалы үчүн мен Изаткан Жусупованын командасында болгон, силерге сатканда оңой да, негизи сөздүн ачыгычы, сатыш дагы оңой болот силерге. Командный дагы бир работалар, сабактар, не стыдно продавать, мындайча айткандачы. Жеке бренди бар, мисалы үчүн кээ бир айымдар рекламага акча жок болуп сатып, лид ошончо күнүнө 100дөн 200дөн лид алып келе алабы, бул дагы суроо да. Ошон үчүн албетте өсүп аткан командага кошулган сонун. Мен баракчама бул жакка да кошулуп алыңыздар, рилсте эмне болуп атат, кандай болуп атат, бул жакта дагы разбор деп жазсаңар, өзүңөр автоматически разбор ала аласыздар. Өтүп, кызыгып, ошол нишага дагы таанып, ушуну ишенип, ниет кылып, сатып үйрөнгүлө. Анан мисалы үчүн 1-октябрда запуск болгондон кийин именно мен психологияны сата албайт экенмин, мен мондай кылам десеңер, мисалы үчүн Заткан Жусупованын командасына балким кошобуз эле, өзүбүз распределять этебиз. Такыр эле болбосо наставничестводогу келген эксперттерим командасына кошулсаңар болот и так далее. Бул ар бир мен силерди сабап чыбык менен же мажбурлап, ошейник коюп, иштетип же эч нерсе кыла албайм, бирок эң биринчи эле максат силерге бул ушул нерсени кылуу. Наргиза Роп, Бермет Роп бар болсоңуздар, башынан эле туура отчетторду жазатканды көрсөтүп, таблицаларды берсеңиздер, баары бир биздин команда болгондуктан жакшы кыздар баары ылганып калат, аракеттенгендер и так далее. Ошол эң элек оңоюраак катып атасыз дейт. Сиздин интернетиңиз начар окшойт. Же мен катып атамбы чындап эле? Сөзсүз түрдө ошондой кылыңыздар, айымдар, Ошол дагы эмне? Ким Бишкекте болсо 19-ында келгиле, жолугушу болот 12-ден 6-га чейин. Ретрит болот Изаткан Жусупованын, ошол жакта мага жардамдашып келсеңиздер болот, таанышабыз чандуу. Дагы 27-синде Империалда чоң тренинг болот, ошол жакка да келсеңиздер болот. 27-синде Империалда тренинг болот. Андан сырткары пока всё. Пока всё. 2 жума фокусту жакшы сатууларга коелу, окууга коелу, өзүңөргө убакыт бөлгүлө, окууга убакыт бөлгүлө, убакыт тапкыла, кылгыла, уккула ошол нерсени, зумдардан калбагыла. Бул өнөр өмүр бою силерден калат. Азыр үйрөнүп такшалып алсаңар, зато өмүр бою калат. Кийин мен силердин мээңерден барып же денеңерден барып бул өнөрдү алып суруп кете албайм, ошон үчүн үйрөнүп алыш губкадай. Анан коронасы бар айымдар, коронаны чечип турабыз, кичине мынтип алып туруп деп чечип турабыз, эгоны, напсини, себеби дегенде напсиң канчалык бийик болсо, акча табыш дагы оор болот. Вы думаете, насаатчылыкка мага проблемный клиенттер, башка адамдар келбейт? Келет. Отказ аламбы? Алам күнүгө отказ мен дагы. Но это мне не мешает. Я гибкая. Я умею подстраиваться под клиента. Разный ситуациялар болот, ошолор менен иштешип кетишибиз керек. Бул биз өзүбүздүн дагы абалыбыз менен иштөө. Настроюбузга дагы көп нерсе зависит этет бул жактан, айымдар.
Ошол баарыңыздар менен тааныштык. Эң биринчи азыртадан баштап Телеграмдагы сабак, сатуу өзөгүнүн ичиндеги сабактарды көрүңүздөр. Так, Айзат барсыңбы, жоксуңбу? Пожалуйста, Мирайым барсыңарбы? Сөзсүз түрдө Айзатка дагы сабактар баары толукпу, доступтардын баарына ачылдыбы, баарына карап текшерип коюңуздар, баарына доступ ачылыш керек. VIP тарифтегилер силерге SMM дагы, сатуу өзөгү дагы, сатуу менеджерлик дагы ачылыш керек. Сөзсүз түрдө анан VIP тарифтегилерди дагы өзүмдүн ропторума дагы жандарына помощница катары дагы коюп берем. Уже эле менин ропторума жардамдашып, группаларга кошулуп, наблюдать этип иштеп баштасаңар болот. Кайсыл жактан жардам берейин, улам сайын жазып тургула, күнүнө 5 жолу жазгыла. Наргиза, эмне кылайын, Ханзада эмне кылайын, да, то есть ропторго айтып атам азыр. Эмне кылышым керек, мага эмне тапшырма. Силер наблюдатель катары Заткан Жусуповдун азыркы запускуна кошуп атабыз. Аякта 150-200 миңдик курстар сатылып атат. Ошол жакта кандай болуп атат, аларда кандай болуп атат, ошол жака роп катары үстүнө көрүп турасыңар, кошуласыңар. Аудио созвондордогу сүйлөбөйсүңөр, бирок наблюдать этесиңер. Силер бул жактасыңар, аякта мен кошуп аткан жерде эчтеке кылбайсыңар, просто наблюдать этесиңер, макулбу? Ал запускарда көрүп баштайсыздар. Экинчиси болсо, ошол сабактарды эң биринчи алар биз сиздерден биринчи тапшырма бул сабактарды көрүп баштоо. Сабактарды көрүп конспекттегиле. Мен үчүн эмес, өзүңөр үчүн конспекттейсиңер. Ручканын бурчу менен дептерлерди жазганда бул нейрондук связьдарга силерде калат конспект өмүр бою. Мени не надо слово ар бир сөзүмдү конспекттеп да, ошондой эле болот экен. Жок, түшүнгөнүңөрдү конспекттегиле, ар бир сөзүмдү конспекттебей. Биринчи көрүш керек сабакты, угуш керек. Тамак жазып атасың, бала менен отурасың, көр, ук, андан кийин анан конспектте түшүнгөнүңдү конспектте. Өзүңө калат. Конспектти ачпаган күндө да мээңе калат. Кийин 2 жолу переписывать этсең дагы конспектти кайрадан жазып, мээңе сиңириш үчүн. Кээ бирөөнө бат жетет, кээ бирөөнө жай жетет. Бул нормалдуу көрүнүш. Ошон үчүн силер сабакты ачып коюп уккула, андан кийин конспекте уккула, аракет кылгыла. Ичинде сабактар кыска нуска, сонунда ошон үчүн көрүгүлө сөзсүз түрдө, макулбу? Анан жана основной баракчаларды мен да жөнөтөм, ошолорду карап, кейстерди изучать этип, мени жакшы таанып, баалуулук менен, ишеним менен жактыруу болсо, ошону батта сатасыңар өзүңөр. Психологияга келип мен өзгөрдүм, жолдошум менен мамилем өзгөрдү. Билбейм, психологияга келбесем ажырашып кетмек болушум керек давно эле. Мамам менен, мамамды критикалап, кабыл алуу, апаң менен болгон мамиле бул акчага дагы түзмө-түз берекеси тиет да. Ошол нерселер, балдарым менен болгон мамиле, любой жактан, негизи эле эң башкы нерсе бул сенин стержень, мышление, ой жүгүртүүңдө дагы көп нерсе зависит этет да. Бизде азыр тройной запуск болуп атат, ошон үчүн сөзсүз түрдө бизге кадр маселеси, жакшы кыздар, жакшы айымдар, иштейм дегендер керек. Ошон үчүн сиздерди биз мына набор кылып, ниетке жараша, сиздер да бул жака жөн эле келип калган жоксуңар, муктаждыктан, мен дагы команда керек болгондуктан баштадык. Ыраазычылык билдирем баарыңыздарга. Сабактарды көрүп, конспекттерди жөнөтүп баштагыла. Саат бизде гана саат 7-де, азыр 4:30 болуптур. 4:30-5 болду деп коелу. 6-7 2 сааттайын Мира роп менен практика болот. Именно кандай сатуу менеджерликтин эң основной эмелерин, ой жүгүртүүсү кандай болуш керек, кандай ситуациялар болот, отказ алганда эмне кылыш керек, өзүнүн эң основной өзөктөрү менен да практика жүзүндө айтып берет. Баарын конспекттеп алгыла, монтип эле угуп алып отуруп кереги жок. Бир кулактан кирет, бир кулактан чыгат. Ошон үчүн биздин максат баарын жазып алыш керек. Даже мен жазам да, любой жака бардымбы, дептериме жазам. Бир общий тетрадь 20 сомго алып, эми өзүңөргө не пожалеете, бүт жазып бүткүлө ошол жака. Ар бир сабактан, ар бир роп менен болгон сабактан баардыгын ручка менен фиксируйте. Уккула. Кайрадан ушул записти көрүш 2 саат оор болот силерге. Андан көрө моменти угуп, жазып бүт жетишиңиздер керек да. Аракеттерди кылгыла, активдүү болуңуздар. Эң активдүү, жакшы окуган окуучулар, жакшы саткан окуучулардын ичинен албетте бизде ошо сертификатталардын астында онлайн выпускнойдон ошо приздер болот, 1 октябрь бизде цифровой психологияда курс башталат, код души деген кыргыз тилиндеги. Ошол жактан дагы ошо жыйынтыктар дагы берилет. Анан эң активдүү, жакшы окуучулар дагы сыйланат. Ошон үчүн аракеттерди кылыңыздар. Сториске чыгарып отметка кылсаңыздар болот. Мен аны жакшы көрөм. Академия Кундуз Таштановой да отметка кылсаңар болот. Основной мен 3 основной баракчамды алып барышат кыздар. TikTok, YouTube'дагы бар, бирок Кундуз Таштанова психолог, Кундуз Таштанова, анан Академия Кундуз Таштановой деген 3 баракча бар. Катталып алыңыздар, потому что отзывдун баары клиенттер менен иштешкенде ошол отзыв баракчаны жөнөткөнгө да силерге да ыңгайлуу болот. Так, мени кошкон жок дейт Мээрим.
каткан жок дейт. Кошкон жок болсо жазыңыздар, чатка жазыңыздар. Кичинекей баланын позициясында болбогула. Өзүм психология нишасында жүргөндүктөн 50-60ка чыккан аялдар дагы устукан бербей койду, мени кылбай койду, мени күтпөй койду деген учурду море көргөм. Дубайга ретритке алып барганда мени күтпөй койдуңар деп таарынып отурган эжекелер болгон 60-тагы. Ошон үчүн айымдар келиңиздер ишиңердеги бул нерсени кичинекей баладай болбой, мен сабагымды окутпай атасың, мени кылбай атасың эмес. Взрослый позицияга өтөбүз, аракеттенебиз, жазабыз, айтабыз. Мен кошулбай калдым, мен кошушум керек. Айымдар личкага чыккыла, Айзат кошот, Мирайым кошот, баардыгын, мага качан ким жазат, мага качан ким берет деп өзүңөр аракет кылышыңар керек. Мисалы үчүн мен наставник алсам, подъездине чейин тиги эмне зонтикти алып барып, наставнигим, устатым, эмне кылайын, мага тапшырма берчи деп аркасынан түшмөкмүн. Бул бизнес ачкым келип атат, кафе ачкым келип атат, кофейня ачкым келип атат, эмне кылышым керек деп аркасынан түшүп үйрөнмөкмүн да, губкадай. Бул өзүңүздөргө дагы керек, сөзсүз түрдө, макулбу? Барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Азаматсыздар, туура чечим кылганыңар үчүн мен силерге 1000 мертебе ыраазымын. Билимдер сиңимдүү болсун, кирешелер ырыскылуу болсун, жакшы жака жумшалсын, ниетиңерге жараша болот баардык нерсе. 70% ийгилик ниеттен турат. Аракет кылыңыздар сөзсүз түрдө, макулбу? Дисциплинаны күчөтөлү, бирөөлөрдү күнөөлөбөй, өзүбүздөн, баардык нерсе өзүбүздөн, макулбу? Барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Сабактарды көрүп, уже конспекттерди жөнөтүп баштаңыздар, тетрадьтарды. Макулбу? Рахмат барыңыздарга. Пока, инсайттарды күтөм. Сабак силерге жактыбы, эмне инсайттарды алдыңар, өзүңүздөргө жазыңыздар, макулбу? Чаттан күтөм барыңыздарды.